Айгерим ар күнү кечки 6-да шаардын четиндеги аялдамада турчу. Иштен чарчап чыккан соң ушул жерде 30 мүнөттөй автобус күтүү анын күнүнүн эң тынч учуру эле. Айланада машиналардын добушу, адамдардын шашлышы баары бир калыпта өтчү. Ал жөн гана телефонун карап, же алыстагы тоолорго тигилип, ойлорун чубалчу. Нурлан да ошол эле убакта, ошол эле аялдамада тура турган. Ал жакынкы курулуш компаниясында инженер болуп иштечү. Колдорунда дайыма кагаздар менен планшет. Алгач экөө бири-бирин байкашкан жок, ар ким өз дүйнөсүндө. Бирок акырындык менен күн сайын кайталанган ошол 10 мүнөттүк жолугушуу өздөрү да сезбей бир нерсеге айланды. Алгач жөн гана көз айкалышып, жылмайышып коюшчу. Кийин Нурлан кутман кеч деп кичине башын ийкеп саламдашып калды. Айгерим да жооп кайтарды. Ушинтип эч нерсе өзгөргөн жок сыяктанганы менен экөөнүн ичинде бир нерсе бышып жаткан. Күздүн аягы эле. Бир күнү асман капкара болуп, түштөн кийин эле күн жарык тарта баштады. Айгерим иштен чыгарда кол чатырын унутуп калган эстеди. Бирок кайра кайтууга убакыт жок эле. Аялдамага жеткенде жамгыр чачырап жаады. Адамдар ар кимиси өз жагына чуркап көлөкө издешти. Айгерим гана жарым ачык аялдамада суукка калтырап турду. Ошол убакта Нурлан келди, колунда чоң кара түстөгү кол чатыр. Сиз да кол чатырсыз калдыңызбы? Деп сурады ал, жанына келип. Айгерим башын ийкеди. Уялыңкы жылмайды. Оба, эч ким жамгыр жайт деп ойлогон эмес го. Нурлан эч ойлонбостон өз курткасын чечип, Айгеримдин ийнине жапты. Мен деле суу болоюн, оорусам айыгам. А сиз ооруп калбаңыз, деди күлүп. Автобус кечигип, алар дагы 20 мүнөйдөй жанаша турушту. Ошол 20 мүнөттө алар биринчи жолу чыныгы сүйлөшүштү. Айгерим кайдан экени, кайда иштери, Нурлан эмне үчүн бул шаарга көчүп келгени. Убакыт кыска болгону менен экөө тең бул баарлашуу узакка созулгандай сезишти. Ошол күндөн баштап алар күн сайын аялдамада жолугушуп, сүйлөшүп калышты. Айгерим апасынын ооруп жатканын, ошондуктан жума сайын дарыгерге алып бараарын айтты. Нурлан өзүнүн күчүү иниси университетте окуп жатканын, аны колдоп жатканын бөлүштү. Майда чүйдө нерселер, сүйгөн тамактары, жаман адаттары, түшүнүк элек тамашалары акырындык менен бири-бирине белгилүү боло баштады. Бир жолу Нурлан Айгеримге кичинекей дептер белекке берди. Сиз ар дайым телефонго ойлоруңузду жазасыз го, деди ал. Мына чыныгы дептерге жазсаңыз, балким жакшыраак болор. Айгерим бул белекти көрүп, жүрөгү жылып кетти. Ал түнү үйүнө келип дептердин биринчи барагына жазды. Бүгүн мага бирөө кичине көңүл бурду. Бул мени кубандырды. Күндөр өттү, айлар өттү. Экөө тең бул сезимдин эмне экенин билишчү. Бирок эч ким биринчи болуп ачык айтууга батынган жок. Балким коркушкандыр бул назик нерсени бузуп алуудан, же баары эле убактылуу болуп калуудан. Кыш аяктап, жаз башталганда Нурлан бир күнү кечинде Айгеримге сүйлөшүүчү иш бар деп айтты. Айгерим анын үнүндөгү оордукту дароо сезди. Мага башка шаардан сунуш келди, деди Нурлан, көзүн Айгеримге тик карабай. Чоң долбоор, жакшы кызмат орду, баш тартуу кыйын. Айгеримдин жүрөгү бир заматта муздап калгандай болду. Ал жылмайганга аракет кылды, бирок бул жылмаюу жасалма чыкты. Бул жакшы кабар го, деди ал акырын. Сиз үчүн чоң мүмкүнчүлүк. Ооба, деди Нурлан, бирок ал сөзүн бүтүрбөй токтоп калды. Экөө тең үнсөзсүз жамгыр күткөндөй асманды тиктеп турушту, бирок жамгыр жаабады. Жылдын аягында Нурлан көчүп кетүүчү күн келди. Соңку жолу экөө ошол эле аялдамада турушту. Бул жолу жамгыр жаабады, асман тунук, күн жылуу эле, табигат аларга каршы чыккандай. Мен сени менен калгым келет, деди Нурлан жай үн менен, акыры көзгө көз карап. Бирок бул мүмкүнчүлүктү өткөрүп жиберсем, кийин өкүнөрүмдү билем. Сен мени түшүнөсүңбү? Айгерим жылмайганы менен көзүнө жаш толду. Ал көп нерсе айткысы келди. Калба, мени менен бол, биз чогуу жол таба алабыз. Бирок сөздөр тамагында туруп калды. Ал билчү, эгер сүйгөн адамын токтотуп калса, аны бактысыз кылып коюшу мүмкүн экенин. Барыңыз, деди ал акыры үнү калтырап. Эгер тагдыр кааласа, жолубуз кайра кесилишет. Мен сизди эч качан унутпайм. Нурлан жакындап, аны акырын кучактады. Алар эч нерсе айтышкан жок, сөзгө муктаждык жок эле.
Бул кучактоо алардын бардык айтылбай калган сезимдерин камтыды. Автобус келди. Нурлан отуруп, терезенин артынан колун булгады. Айгерим кол булгап, жылмаюуга аракет кылды, бирок жаш көзүнөн ыргалып түштү. Автобус алыстап көрүнбөй калды. Айгерим ошол аялдамада дагы бир нече жыл иштен кийин турчу. Жаш уулана берди, жаңы иш, жаңы таанышуулар, жаңы окуялар. Бирок эч ким анын жанына жамгырдан коргоочу курткасын жапкан жок. Эч ким ага дептер белек кылган жок. Кээде айрыкча жамгыр жааган күндөрдө ал жылмайып, ошол күндөрдү эстечү эң жөнөкөй. Бирок эң таза сезимдин башталышын. Ал дептерди дайыма сактап жүрдү. Кээде ачып, эски жазууларды окуп, өткөндөгү өзүнүн бактысын кайра сезгендей болчу. Нурлан менен алар кээде кыска билдирүү алмашчу. Кандайсың? Жакшымын, сизчи? Бирок бул мурдагыдай эмес эле. Убакыт менен аралык эки жүрөктү да акырындык менен алыстатты. Бирок эч качан толугу менен ажыратпады. Айгерим түшүнчү, кээ бир сүйүүлөр аяктоо үчүн эмес, эстен кетпөө үчүн келет. Алар жашообузда из калтырат, жамгырлуу кечтердин жылуулугундай кайра-кайра эске түшүп турган.